12 февралда 4 жылда бир өтүүчү өспүрүмдөр арасындагы кышкы Олимпиада Норвегияда старт алат. Анда 15 жаштан 18 жашка чейинки спортчулар катышып, спорттун 15 түрү боюнча күч сынашат. Бул мелдешке Кыргыз Республикасынын атынан жалгыз 17 жаштагы биатлончу Кундуз Абдыкадырова катышмакчы. Кундуз Абдыкадырова кышкы спорт түрү биатлон менен машыгып келе жатканына быйыл 5 жыл болот. Башында жөн гана кызыгы болсо, кийин бул спорт түрү аркылуу өлкөнүн желегин желбиретүүнү чечкен. Учурда каарманыбыз Аламүдүн районунун Таштөбө айылында Олимпиадага даярдыктарды көрүүдө. Даярдык жакшы эле, тренировка кылып атам. Аябай, мына 2 ай мурун Италияга барып келдим. Спортивный школ жиберди имени Жуманазарова. Азыр 2 жума мурун Казакстандан келдим, нок жиберген ал сборго, Олимпийский комитет. Ошо, азыр бияктан тренировка кылып атам, уже 8 күндөн кийин кетебиз го. Кудай буйрса. Кундуз Абдыкадырова өспүрүмдөр арасындагы кышкы Олимпиадада 6 чакырымдык спринт жарышына, 7,5 чакырым жеке жарышка жана аралаш эстафетага чыгат. Лицензияны алгам, Олимпийский играга. 2 лицензия, бирөө биатлондон, бирөө лыжный гонкадан. Анан Олимпийский комитет биатлондон катышасың деп тандады. Ушундай жыйынтыкка келдик. Лыжный гонкада болсо, главное скорость керек болмокта, а биатлондон главное стрельба. Келип биринчи чуркап келсем, ата албай калсам, анан. Ошо жакшы атып эметип атам. Кичине аракет кылып. Учурда ал күнүнө 2 маал машыгууда. Эртең менен 5 чакырым чуркаса, түштө мылтык атат. Бирок биздин өлкөдө биатлон үчүн атайын машыгуу жайы жок. Казакстанга барып келдим, аяктан жатканда во все 5 бүт 5-өнү тийип, турганда 1-2 промах болуп турганы кыйыныраак да, чуркап келгенде жүрөгүм дүкүлдөп, анан кийин турганымды кичине эметет да. Көрүп атасыңар өзүңөр аткан жерибиз кандай. Алардыкы 14 область бар. 14 областтан 10 киштен, бир областтан 20-30 киштен келет. Көп аябай спортсмендери. Трасса бүт жерде бар, аткан жери бар. Бирок шарт жок деп мамлекеттен жардам күтүп отурбай, өз аракетин баштагандардын бири Александр Левтанский. Ал Кундуздун жана биатлон спортуна кызыккан 20 жаш өспүрүмдүн машыктыруучусу. Получается, на сборной страны это вот сборная Воронцов. Эгерде өлкөбүздүн башка аймактарында да биатлон спорту өнүгүп атаандаштык болсо жакшы болмок. Спортчулар өз ара күч сынашып алдыга умтулуусу артмак. Бирок биздин өлкөнүн курама командасы ушул айылдын эле балдары болууда. Албетте бул курам менен чоң өлкөлөргө туруштук берүү кыйын. Бизде атайын машыгуучу жай базалар жок. Мына бул жолду өз күчүбүз менен салдык. Трассы мы наконец снегоход купили в этом году. Чынында өлкөбүздө кышкы спорт түрлөрү жакшы жолго коюлган эмес. Мындан улам башка өлкөнүн спортчулары менен күч сынашуу кыйынга турат. Бирок ага карабай, Кундуз жакшы жыйынтык көрсөтүүгө болгон күч аракетин жумшоодо. Кийинки жылы аны кышкы Азия оюндары күтүп жатат. Эмдиги жылы Азиатский игры болот Японияда. Ошо жерге катышам деп уже цель коюп атам өзүмө. Анан 2 жылдан кийин Кореяда болот Олимпийский игры взрослый. Ошо жерге дагы лицензия алсам жакшы болмок. Эмеге ошого стремиться деп атам. Жакшы тренировка кылам лицензия алганга. Айта кетсек, өспүрүмдөр арасындагы кышкы Олимпиада оюндары быйыл 2-нчи рет өткөрүлүп жатат. Алгачкы жолу 2012 жылы Австриянын Инсбрук шаарында өткөн. Анда өлкөбүздүн атынан жаш биатлончу Зафар Шахмуратов катышып, байгелүү орунга илинген эмес.